Мен мээримди ырайымды Аллахтын исми менен баштаймын. Саламым жалп кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат десем жаңылышпайм. Биздин турган жерибиз азыр Жалал Абад областына караштуу Сулак районуна караштуу Кара Дарыянын эң астыңкында турабыз. Бул жак Өзбекстанга карайт экен, бул суунун нарагы. Бирок бир өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Мен муну жогорку бийликтегилерге мындай Садыр Нуркожоевичке эмес, Камчы Кыдыршаевичке эмес, пограничный службанын министерствосунун Акылбек Жапаровго кайрылат элем. Булчу биздики эмне десем, баягы кыргызча жалпак тилине айтканда айшакан. Биягы да ачык, зым жок. Мына караңыздар, зым жок. Мындан 150 могу турган көпүрөдөн могу турган таш турат го, таштын нарагынан 150 метр наракта Өзбекстандын границасы бар экен, темирден тартылган. Алар 150 метр берака өтүп алып, биздин кыргыздын мына биздин суу экен, өзү негизи бизден кирет сууга кирип атат да. Ушул сууда дагы биздин кыргыздын биздин мекендештерибизге тоскоолдук кылат экен, кач бияка деп өзү 150 метр наракта. Анан берака келип алып, мына капасын карап койгонда, капасында капаттыгы болгон. Биздикине эми карап койгон, жалпак тилине айчакан. Мына мен жанымда турган жанагы буларга да Алла разы болгон болсун. Булар да бир өзүнчө бир демилге көтөрүп, жанагы браконьерлерге каршы деп жанагындай тор салгандарга, накидка салгандарга каршы чыгабыз деп мына өзүнчө демилге көрсөтүп, аракет кылышып, мына топтолуп бүгүнкү күндө 300гө жакын адамдардын саны жетти. Ошолордун башчысы мына Нурбек, Нурбек, сага да Алла разы болгон болсун деп турган дагы жолу ассаламу алейкум. Бүгүн силердин чакырууңар менен мен келдим бул жерге. Азыркы силердин алдыга койгон максатыңар, мен мурда уктум, азыр адам айтып кетти, мурда дейт, мунияктан бери дейт, баягы жумуктогудай чоң уазике батпаган балыктарды салып алып кетчү дейт. Бүгүнкү күндө торлордун айынан көп балыктар кырылып кетти дейт да. Ошон үчүн бул сөздү мен ойлойм, өкмөт башчыларына дагы силердин муунуңар сөзсүз жетет. Анан буларга айтып коеюн, буга сөз берилектен мурун. Булар келип ким эле салат, баягы эле байлар, акчасы барлар тор салат экен. Бул бечаралар биздин дыйкандар кечке кайрылмак менен бир киле кармаса кармайт, кармамаса жок. А торчулар бир келгенде салганда эле 5 киле, 10 киле салмап алып байлар кетип калат экен. Булар болсо прокуратуранын атын сатат экен, тагам, жээнин, соттун атын сатат экен. Бир акам аяктаяк десем мындай иштейт деген сөздөр болот экен. Андай болбойт, урматтуу туугандар. Мыйзам баарына бирдей. Ошон үчүн мен азыр Нурбекке сөздү берейин. Нурбек, азыр силер алдыга койгон кандай максатыңар, дагы кандай максатта кетесиңер? Assalamu alaikum общий жамаат. Кыргызстан элим. Биздин бирден бири койгон максатыбыз ушу тор салган, ток салган, Кытайдан алып өтүлүп, мыйзамсыз алып өтүлүп аткан торлорду өткөрбөй койсоңор, биз ушу балыктарыбызды 2 жылдын ичинде көбөйтө алабыз. Ошондой жакшы ниеттерибиз бар. Ошолорду токтотуп берсеңер, силерден өтүнүч, бирден бири өтүнүчүбүз ушу. Группабызда бияк айтмакчы 400-500 адамыбыз бар. Ошого силерден сураныч, ошону токтотуп, мыйзам чегинде кылып, жок кылып берсеңер, биз балыктарыбызды Кудай калса муундарыбызга өткөрүп беребиз. Силер азыр алдыга койгон максатыңар кандай? Максатыңарчы? Азыр мен бир силердин дагы бир адамдар менен сүйлөшүп кеттим. Алдыга максаты жакшы күндө дагы бир чоң бир марафон уюштуруп, Кыргызстан өзүнчө бир токой да, көбүнчө бир токой болгондон бирок жаныбарлар жок да биздечи. Азыр мен бир силердин дагы бир башчыңар менен сүйлөштүм. Кудайым берсе дейт, марафон кылып, дагы уюшуп дейт, жаныбарларды чет мамлекеттен алып келип кой берсек, өзүнчө бир жаратылыш болот дейт да. Ошондой максаттарыбыз деле бар. Биз чет өлкөдө жүргөн биздин жакшы патриот адамдарыбыз бар, жакшы адамдарыбыз бар. Ошолор 5000ден 10 000 которуп, биздин өзү кассага чогултуп, биз биринчиден майлокторду көбөйтүп, сатып, кой бере турган оюбуз бар. Акча чогултуп койдук, 100 000, 200 000ден акча чогулуп калган. Шамал сайга дагы Кудай калса жардам кылып атабыз. Аякта дагы балдар көбөйүп атат. Жаратылыш боюнча биз ушу көп нерселерибиз бар, ошолорду жаратылышка кой берип, эч кимге тийбей, Кудай калса сактап турсак, биз өзүбүздүн муундарыбызга гана өтө турган жакшы ниеттерибиз бар, сажа эмес. Нурбек, сөзүңдү бөлүп койдум. Мындай болуп атат да, өкмөт башчыларына кайрылганыбыз. Карасаңыз, бул жагында пост жок, бул жагында да пост жок. А Өзбекстандтар кеңири эле кирип эле бияка кааласа малдарын айдап кирип кетет дейт. Бизге өкмөткө кайрыларың кандай? Бизге дагы ушундай бир аграрный сетке курсак,
Анан биякта биздин сайыбыз бар экен, балык ошол жака таштаса ошол жакта көбөйөбү деген ой бар да, кандай дейсиң? Эми алды өкмөт башчылары келип чечишип, эмерден бүтүрүшсө өтө жакшы болот. Болбосо булар бизде ограничение жок, болбосо булар чын эле айткандай эле жыла берет да, туурабы? Ким жаман, президент жаман, ким жаман, дагы эле баягы бийликтегилер жаман эмес, урматтуу туугандарым. Бийликтегилер жакшы, бирок бийликтеги баягы башкарып аткан адамдар ишти кылбай атат да. Муну Садыр Нуркожоевич бул жерде кабары ham жок болсо керек, билбесе керек. Бирок мен жалпы айтат элем, муну погранный службадагылар, бийликтегилер, Акылбек Жапаров, сиздин ишиңиз, муну карап койбосоңуз, мына дагы тополоң чыгат, мына булар келип калыптыр, мына 150 метр наракта, бул тонун, мунун нарагында 150 метр нарагында границасы. Булар беймарал жүрөт дейт. Бизде эч жерге жок, мына айча кандай эле дейт мынакей. Эртеңки күндө буларга 100% коркунуч болушу мүмкүн. Эртең буларга кепилдик жок, балким бияга жылып келип, о, айылды басып ала турган болсо, бияга оңойчулук менен бүтпөйт дейт, Нурбек. Сиздерге да Алла разы болгон болсун. Кудайым буйрса бул күнүңөр жогорку жака да жетет. Биз колдоп турабыз. Кудайым буйрса ишиңерге ийгилик, өзүңөрдү ойлобой биздин келечек муундарга баалык деп кармагандын несеген деген максатыңарга Алла Таалам насып кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.